Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен ташып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. БШК мүчөсү Чубак Ажынын депутат болууга укугу бар. Текебаев өкмөттү катуу сындады. Партиянын лидерлерине анын мурда кетирген каталарын эске салышты. Кыргызстандыктар Кытайга болгон карызды төлөшүүгө каражат чогултушат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Профсоюздар Федерациясынын төрагасы Мирбек Аснакунов менен орун басары Канат Осмоновдун ортосунда чыр чыкты. Экөө төраганын иш бөлмөсүндө бүгүн 25 февралда кайым айтышты. Аснакуновдун иш бөлмөсүнүн алдына өздөрүнүн сөзүн айтуу үчүн 60 чакты адам чогулган. Алардын пикиринде Аснакунов 3 жылдан ашык убакыттан бери төрагалык кызматты мыйзамсыз ээлеп келет. Ал жерде чогулгандардын айрымдары Аснакуновдун бөлмөсүнө кирип барышты. Алардын арасында Осмонов да бар. Бирин-бири алдамчылыкка айыптаган Осмонов менен Аснакуновдун кайым айтышуусунун видеосун маалымат каражаттары жайгаштырды. Жер үй алтын кени боюнча сөз болсо эле жогорку кеңештеги Бабановчу таластык депутаттар Кенжибек Бокоев менен Мирлан Жээнчороев оозуна талкан сууну алгансыз эле тымпыйып олтуруп калышат. Алардын үн катпай олтурганынын жөнү бар, себеби алар кыйкырып чыкса эле чылпагын алабыз деп көздөрүн чукуп алган атат. Дегенибиз жер үй алтын кени боюнча жогоруда ататалган депутаттардын шефи Өмүрбек Бабановдун кулагы көрүнөт. Кезинде так ушул Бабанов жер үй кенин $100 миллион саттык, 100 мектеп салынат деп ураалап жүргөн. Алчусын алган дегендей эми билмексен болуп олтурат. Кайсыл учур болбосун аталган алтын кени боюнча Бабанов жооп бериши керек деп жазып чыкты. Мантыш КСТ шейшембиде чыккан санында. Булак Назар Ньюс Кейжи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев УНА мамлекеттик ишканасына капыстан барып текшерди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Премьер-министр мекемеге келгендер менен пикир алышып, сунуштарын жана даттанууларын уккан. Алар кызматкерлердин, анын ичинде тигил же бул кызмат үчүн төлөм алган коммерциялык банктардын жай тейлөөсүнөн улам узун кезек түзүлүп жатканын айтышкан. Чындыгында кезек күтүү көпкө созулууда. Бул маселени чечүү керек. Калкты тейлөө терезелерин көбөйтүү же башкармалыкты башка кеңири жерге көчүрүү абзел. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн банктык төлөм карталарын колдонуп, накталай эмес төлөм системасын орнотуу зарыл. Имарат ыңгайсыз жана тар. Жөнөкөй эле жарык берилген эмес, коридор караңгы. Азыр көптөр унчуккан жок, себеби бир нече саат кезек күтүп чарчышкан. Бирок мындай коррупциялык көрүнүштөр көп экендигин билем. Жетекчилик муну чечүүгө тийиш. Болбосо башка адамдар келип иштейт, деди Абылгазиев. Ошондой эле өкмөт башчы Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан автоунааларга мамлекеттик номерлерди жасоо процесси менен таанышкан. Натыйжада ал УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине кыдыруу учурунда көтөрүлгөн маселелерди милдеттүү түрдө чечүү менен калкты тейлөө системасын жакшыртуу боюнча долбоорлорду даярдоону тапшырды. 2018 жылдын аягында маалыматтык кызматтардын адистештирилген борбору жана УНА каражаттары менен айдоочулук курамды каттоо департаменти жоюлган. Анын базасында жаңы УНА мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Бул мекеме автоунааларды каттап, айдоочулук күбөлүк берет. Биринчи директор Марс Сакараев директор болуп 4 ай иштегенден кийин Аламүдүн районуна аким болуп кеткен. Анын ордуна 2019 жылдын июль айында Алымжан Козубаев келип 7 ай иштеди. Анын алешем иштерин Коопсуздук кеңеши аныктап чыккандан кийин ал кызматтан алынган. Ошондой эле ага карата сотко чейинки өндүрүш ачылган. Андан мурдараак Спутник Кыргызстан агенттиги Козубаевдин кадр маселесинде шек жараткан коррупциялык иштери тууралуу материал даярдаган. Өткөн жумада УНА мекемесине Марат Пирназаров директор болуп дайындалган. Кыргызстандын ар бир жараны мыйзамдын чегинде депутаттык шайлоого барганга укуктуу. Ошол эле учурда мурдагы муфтий, дин аалым, аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов да шайлоого катышууга толук укугу бар. Президенттикке талапкерлигин койгонго да укугу бар. Мындай пикирин жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов Марал радиосуна билдирген. Чубак Ажы Жалилов шайлоого барыш үчүн диний ишмердигин токтотуш керек. Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнөн чыгышы керек, имам болбош керек. Калган убакта Кыргызстандын жараны катары шайлоого катышууга толук укугу бар, деди Арипов. Чубак Ажы Жалилов шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылса, ал өтүнүчү канааттандырылбай турганын БШКдан Барометр агенттигине билдиришкен болчу. Эске салсак, буга чейин дин аалымы Чубак Ажы Жалилов ал парламенттик шайлоого катышып калыш ыктымалдыгын, анында убакыт сааты келерин Марал радиосунда өзүнүн автордук аалымдан асыл жооп программасында билдирген.
23 февралда Атамекен партиясынын Бишкек шаардык конференциясы болуп өттү. Анда партиянын лидери Өмүрбек Текебаев өкмөттү катуу сындады. Ал Кыргызстандын экономикасынын басаңдаганын, инвестиция өлкөгө келбей калганын айтып, мунун баарына өкмөттү күнөөлөдү. Бүгүн өкмөттөгү эң төмөнкү элдин ишенимине ээ болуп турат. Бул өкмөттөр Рыскелди Момунбековдун сөзү менен айтканда бечел өкмөт, шалтырык өкмөт десек да болот. Өкмөт демилгени жоготту, демилге көчөнүн колуна өтүп кетти, деди Текебаев. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өлкөдөгү абалды айтып чыккан, Өмүрбек Текебаев менен талашып тартышар ниети жок экенин өкмөт башчынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев билдирген. Өмүрбек Текебаевдин чет өлкөлүк студенттерди түкүрүүгө болгон айыппулдарды, жада калса логистикалык борборду бир үймөккө үй аткандарын түшүнүү менен кабыл алабыз, деген Адилет Султаналиев. Ал мисал катары кээ бир саясатчылардын эс тутуму өтө кыска экенин айткан. Мисалы Текебаев айтып жаткан кызыл опол уран кенине өкмөттү күнөөлөп жатат. А негиз ушундайбы? Текебаев уранды чалгындоо боюнча лицензияны 2013-жылы убактылуу өкмөт бергенин унутуп калса керек. Эмне үчүн ал ошондо унчуккан эмес? Анын коллегалары жарандар менен макулдашпай туруп, иштелип бүтелек бузуулар тууралуу кодексти кабыл алып жатканда ал эмне үчүн үн каткан эмес? Адамдар парламент кандай чечимдерди кабыл алып жатканын билишкен эмес, деген Адилет Султаналиев. Мындан сырткары өкмөттүн басма сөз катчысы парламенттик шайлоонун алдында белгилүү саясатчылар ар кандай талкууларга өкмөттү аралаштырып, аны кызматынан кетирүү маселесин көтөргөндө коомчулук көнүп калганын кошумчалаган. Мындай аракеттер парламенттик шайлоонун алдында эки эсеге көбөйөт десек болот. Премьер-министр буга түшүнүү менен мамиле жасайт. Ал мурдагыдай эле эң башкы күндөлүк ишине басым жасайт. Премьер-министрге элдин берген баасы баарынан жогору. Иштин жыйынтыгын жарандар көрүш керек, деп жыйынтыктаган Адилет Султаналиев. Булак Кыргыз Today. Кыргызстандыктар Кытайдан алынган акцияларды жабуу үчүн каражат чогултушмакчы. Бул тууралуу Вести KG сайтына окурманыбыз Сапарбек Алымкулов айтып берди. Биздин өлкөнүн карыздары көп. Биринчи кезекте Кытайдын алдында карыз турат. Бул кредиттер коомдук абалга терс таасирин тийгизүүдө, деп белгиледи ал. Бул жагдай биздин эл менен Кытай жарандардын ортосундагы араздашууга чейин алып барып жатканы сыр эмес. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз мамлекетке жардам беришибиз керек. Эгерде ар бир жаран аздан болсо да акча чыгарса, акциялар эртерээк төлөнмөк. Мен бул оюмду социалдык тармактарда жазып, аз да болсо мага кошулган адамдарды таптым. Биргеликте биз кайдыгер эмес мекендештерибизди тарта алабыз. Алымкулов акча каражаты кандайча жана кайда чогулары азырынча чечиле электигин, бирок бир нече вариант бар экендигин айтып берди. Биздин өлкөдө акча максаттуу пайдаланарына көп ишенбейт. Дача суудагы кырсыктан кийин чогулган акча каражаты менен ушундай болбодубу. Бирок биз бардыгын болушунча ачык кылганга аракет кылабыз, деп ишендирди ал. Азыр биз элдер онлайн режимде канча акча чогулганын жана алар кайда кеткенин көзөмөлдөп тура алгандай, улуттук банкта атайын эсеп ачсакпы деп ойлоп жатабыз. Же болбосо акча түзүлө кредит берген Кытай банктарына кеткидей кылып, бүткүл дүйнөлүк банкка которуп турса болот. Биздин акцияга катышууну каалагандар болсо, биз бул маселелерди дагы талкуулай алабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди колдогон бөлүгүнүн расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Кой-Таш окуясы боюнча шек сыналып жаткандарга айыптоо актылары расмий тапшырылганын билдирди. Ал Facebook'тагы жеке баракчасына жазганына караганда, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 491 беттен турган айыптоо корутундусун бекитти. Жолдубаева айыптоолордун баары бир тараптуу, далил базасы жок жана ооз-эки айтылгандарга негизделген деп жазды жана айыпталуучу деп табылгандардын тизмесин жарыялады. Алар Атамбаев Алмазбек, Ниязов Фарид, Жээнбеков Равшан, Карамушкина Ирина, Кодранова Асель, Жолдубаева Кундуз, Сагынбаев Канат, Мискенбаев Мербек, Бабиев Фархат, Осмоналиев Канат, Карипбек уулу Рыспек, Шаманов Марат, Капарбек уулу Нуруз жана Какебаев Асан келди. Жолдубаева ошондой эле тергөө менен кызматташууга макул болгондордун иши өзүнчө өндүрүшкө алынганын билдирди. Башкы көзөмөл органы Жолдубаеванын айыптоо актылары тапшырылганы тууралуу билдирүүсүнүн чындыгы жөнүндө комментарий берилек. 2019-жылы 7-8 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана Ички иштер министрлиги Чүйдүн Кой-Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200дөн ашык адам жабыркаган. Бул окуядан кийин Алмазбек Атамбаев жана анын бир нече тарапкери камакка алынган. Башкы прокуратура топтолгон материалдар негизинде жазык кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу жана бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук беренелеринин негизинде факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине катталганын кабарлаган.